Мисалы үчүн биз кичинекей кезибизде мектепте окуп жүргөн кезибизде кээде чач койдуруп бара калсак, чоң аталарыбыз таяк менен уруп капыр болуп калдың деп туруп абдан катуу кармайт эле. Же болбосо кандайдыр бир орусча сөздөрдү кошуп сүйлөсөң, капырдын сөзүн деп. Анан азыр эми ойлойм да, мисалы үчүн Москвада болсо, жана чоң мечитте кайнөдөн орусча маселелерди айтып турса, же болбосо Лондондун бир чоң мечитинде англисче Куранын немелерин интерпретацияларын айтып турса, чоң аталарым кандай болот эле деп ойлойм да. Буларга да бир учурда революция болгон жолборсо. Мен биздин айылдарда чач койдурбайт эле да. Мен эсимде бала кезде. Анан бир чачы бар киши келип калды, намаз окуган киши. Анан аны молдолор, эми молдогелер ошо кезде ошо мен молдо деле калган эмес, сайдын учурунда чын айтканда кичине илими бар медресе көргөндөрдү айтып атат. Ошолор уртокмун калып калганда пленде болгон бир киши болгон экен. Орус согуш учурунда. Ошо айтат, мен дейт, Каирде пароходдо паромдо кетип атып, мусулмандарды көргөм, чачы эмнерден болот деп. Койчу, ооба. Жок, анан аларда революция болуп, кийин бул акырын өсө турган нерсе. Жок, ошон үчүн бул мына касиеттүү Оруз айында турабыз. Бул акырындык менен. Жанагы айтылгандай радикалдуу түрдө бир эме жасабаш керек эч качан. Бул акырындык менен буйруса, Кудайдын бир жакшы эмеси болсо сөзсүз боло турган нерселер, сөзсүз келе турган нерселер. Мен да эсимде, мисалы үчүн иштеп жүргөн кезде Ошко чоң мечитке бир барып калсак, сыртына жазып коюптур, баш кийимсиз кирүүгө болбойт деп. Анан чакырып сурадык да, кандай? Мисалы үчүн бирөө келатып, көңүлүнө неме болуп, дараталы бир намаз окуйунчу десе, баш кийим жок болсо, кире албай калса болбойт деп туурабы? Эми баш кийим албетте бизде мына чыгышта бул бизде неме болуп калган. Мун сөзсүз мунан сөзсүз болуш керек, баш кийим менен сөзсүз болуш керек. А бирок биз көрүп жүрөбүз да башка араб мамлекеттер, мусулман мамлекеттерин баш кийимге анча деле эмеси жок. Бул сырткы көрүнүш. Сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.